إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бүткүл аламдардын падышасы, бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханала тааала чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах Тааланын эң сүйүктүү кулу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын салават саламдарын жолдоп, андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын баштайбыз. Биз өткөнкү сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүнүн канчалык деңгээлде зарыл экендиги жөнүндө кыскача токтолуп өткөнбүз. Иншаллах, бул сапар сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөнгө чейинки арабтардын абалдары жөнүндө кыскача сөз кылабыз. Караңыздар, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, ошол араб жарым аралында жана жалпы эле дүйнө коомчулугуна канчалык деңгээлде таасирин тийгизген, жана канчалык деңгээлде реформаларды кылган, ошол нерсени билүүбүз үчүн сиз менен биз сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейинки арабтардын абалын билишибиз керек. Себеби сиз менен биз караны билбей туруп, акты карадан ажыратышыбыз кыйын. Караңыз, араб жарым аралындагы абал ушунчалык деңгээлде жийиркеништүү, ушунчалык деңгээлде төмөн экендигини сиз менен биз ушул араб жарым аралынын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейинки абалын окуп гана билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин канчалык деңгээлде таасирин тийгизди, жана ошол абалды экономикалык болобу, диний болобу, саясий болобу, аскердик болобу, ошол абалды канчалык деңгээлде өзгөрткөндүгүнү сиз менен биз ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп гана билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн жердин географиялык абалына токтолуп өтөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарында төрөлгөн, туурабы? Мекке бул биз бүгүнкү күндө билген Саудия мамлекети деп билебиз, ошол мамлекетте төрөлгөн. Бул жалпысынан араб жарым аралы деп айтылат. Географияда араб жарым аралы деп айтылат. Араб жарым аралы, бир туугандар, өзү араб деген араб тилинде чөл деген сөзгө иштетилет. Араб эч кандай эч нерсе өспөгөн, эч бир нерсе чыкпаган, какыраган чөлдү араб деп коет. Бул жердин араб жарым аралы деп аталып калышынын себеби бул араб жарым аралы бүтүндөй эле чөл каптаган. Климаты ушундай чөлдүү болгон, жамгыр дээрлик жаабаган ушундай жер болуп эсептелет. Ошондой эле араб жарым аралынын батыш тарабынан Кызыл деңиз жана Синай жарым аралы тосуп турат. Ошондой эле чыгыш тарабынан болсо Араб булуңу, ошондой эле түштүк тарабынан Арабдын ошо түндүк тарабынан Ирак жерлери менен ушундай кездешкен болсо, ал эми түштүк тарабынан Инд океанына кездешет. Ошондой эле араб жарым аралынын түндүк жана батыш тарабы Шам өлкөсү менен бириккен. Караңыздар, араб жарым аралынын дээрлик 3 миллион квадрат метрден турат. Араб жарым аралы дээрлик 3 миллион квадрат метрден турса, ошонун көпчүлүк бөлүгү чөлдүү жер. Ошонун көпчүлүк бөлүгү чөлдүү жер. Караңыз, бул да болсо Аллах Тааланын бир даанышмандуулугу. Чөлдүү болуусунун өзү ошол араб жарым аралындагы арабтарга эч кандай күч иштетпестен өзүнчө бир чеп болуп берген. Караңыз, бул эзелтиден тарыхты карай турган болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда эки чоң империя бар эле. Византия империясы жана Перс империясы бар эле. Византия ошо Рим империясы бар эле. Ошол экөө тең толугу менен эч качан бастырып ала алган эмес ошол араб жарым аралды. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы, бир туугандар, караңыз, эми бүгүнкү күндө десек адашып калабыз го, бирок бир кылым мурда же бир жарым кылым мурда мусулман өлкөлөрүнө колонизациялоо деген программа менен Европа өлкөлөрү бүт мусулман өлкөлөрүнө бастырып барды, колония кылып алды. Эгерде карай турган болсоңуз, Африканын түндүк чыгышыны, Африканын түндүк батышыны ошол Европа өлкөлөрү бөлүп алды. Ошондой эле Шам өлкөсүнү деле жада калса Осмон бийлигини кыйратып, Осмон бийлигине чейин таасирин тийгизип турушту. Ошондой эле Орто Азияга чейин кирип келишти. Ошол Европа бүт христиан динин тутунгандар бардык ошол мусулман өлкөлөрүнө дээрлик жалпылай кылды, багындырып, өзүнүн колониясынын астына киргизип алды. Бирок бир нерсе бар, ошол араб жарым аралыны эч кимиси толугу менен баш ийдире алган жок, колониясына ала алган жок.
Караңыз бир туугандар, 18-19 кылым бүт эле Европанын колониясынын астына өткөн кылым болуп эсептелет. Египет болобу, Ливия болобу, ошол жактар күчтүү мамлекеттер, Сирия, Палестина, бүт ушулар күчтүү Европа мамлекеттеринин астында колония болуп калды. Бирок мына Саудия, ошол Араб жарым аралында жайгашкан Саудия, булар эмне? Андай колония болгон жок. Булардын bunday болуп, колония болуп, бир капыр өлкөнүн астында жашабаштыгынын сырларынын бирөөсү ушул географиялык абалы. Географиялык абалы аларга өзүнчө чеп болуп берди. Кумдуу жер, бир туугандар караңыздар, кумдуу жерде ушундай согуш алып баруу өзү кыйын нерсе. Танкасын алып барса, танкасы жүрбөйт, адамын алып барса, адамы кыйналып калат. Ошол себептен Англия болобу, же болбосо Франция болобу, же болбосо башка Италия, башка мамлекеттер болобу, армиясын алып келе алган эмес. Ошондой эле караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келерден мурда Византия жана Перс империялары дагы ошондой арабтарга толук ийгилик башчылык кыла алган эмес. Бул да болсо алардын географиялык өзгөчөлүктөрү эле. Ошондой эле бул ушул араб жарым аралынын дагы бир өзгөчөлүгү, бир туугандар, могу картаны жакшылап карай турган болсоңуз, албетте карта жок, бирок картаны элестете турган болсоңуз, араб жарым аралынын өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү, балким эң сонун өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү стратегиялык өтө маанилүү жерде жайгашкандыгы. Биз билебиз, согушта кандай согуш болбосун, ушундай маанилүү жерлер дайыма эмне ар бир душмандын көзүнүн астында болот. Ушундай кызыктар болот ушундай жерди алууга. Себеби араб жарым аралы Европаны, Африканы жана Азияны бириктирип турган жер. Чыгыш тарабы Азия, ал эми түндүк батыш тарабы Европа, ал эми батыш тарабы Африка. Бир эле жер, караңыз, 3 мамлекет, 3 ушундай континентти бириктирип турган жер. Субханалла, 3 материкти бириктирип турган жер. Bunday жер бардык учурда ушул согушта эң чоң стратегиялык ролду ойноп келген. Эгерде карасаңыз, эми бүгүнкү күндө мисалы караңыз, ушундай араб жарым аралына кызыккандар аябай көп. Алардын кызыккандыгы эмне себептен? Себеби эгерде ошол жерге апарып өздөрүнүн аскерлерин орноштура турган болсо, эгерде аба менен учура турган болсо, кайсы мамлекетке болбосун тез арада учуп бара алат. Караңыздар, Саудия мамлекетине бүгүнкү күндө Америка өзүнүн ушундай эмне авиабазасын киргизген. Бунун өзгөчөлүгү, мисалы Америкадан Иракка келип бомба кылганда көп сайларка кетип калат, ошол эле учурда жетип дагы келбейт ошол Америкада кылган эмнеси, сайларкасы. А бирок Саудиядан учуп туруп эмне кылды? Иракты бомбалады. Айтайын деген нерсе, бул саясат өзүнчө талкуулана турган нерсе. Айтайын деген нерсе, бүгүнкү күндө дагы ушул эмненин чордонунда ушул араб жарым аралы бүт саясатчылардын ушунун кызыгуусунун эмне, бүт эле дүйнө державаларынын кызыгуусунун астында. Бүгүнкү күнгө чейин араб жарым аралы бардык ушул дүйнөдөгү империялар ушундай кызыгып турган жер десек адашпасак керек. Мейли, бул географиялык алып. Андан кийин арабтардын өзүнүн санжарасына токтошубуз керек. Себеби бир туугандар, арабтардын санжарасыны билбей туруп, сиз менен биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы асыл тукумдардан экендигине ынана албайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тукуму насабы деп коет араб тилинде. Насабы ушундай асыл тукумдардан болгон десе, мындай үстүртөн макул болуп ынанып коюшубуз мүмкүн. Бирок сиз менен биз илимий деңгээлде ошону окуп үйрөнгөндөн кийин чындап жүрөгүбүз менен, якын менен ынанабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асыл тукумдуу арабтардан экен, чыныгы арабтардан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урпагын ата тегинде эч кандай ыплас бузукулук аралашкан эмес. Ал дегени, карасаңыз, арабтар ширк дининде болгон болсо дагы, ушунчалык бузукулук, жаман чөйрөдө жашаса дагы, бирок мына никеде ошол убакта нике кылуу, зына кылуу ушунчалык көбөйүп кеткен учурда дагы, бирок туура жолдо жүрүп, туура урук тукум калтырган адамдар болгон. Ошолордун катарында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне, ошол туура нике менен аял алып, ошонун астында урук тукум кууган арабтардын астында экендигин биз билебиз. Караңыздар, бир туугандар, бул доскага биз азыр бөлүп жазып койдук, азыр ушул нерсе менен түшүндүрүп беребиз. Арабтар негизинен 3 түргө бөлүнөт. Арабтардын санжарасы 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси баида деп коет. Баида деген эмне деген? Баида деген алыс болгон арабтар. Чыныгы асыл тукумдуу арабтар, бирок булар жок болуп кеткен. Булар тарыхта эч кандай изи калган эмес. Эч бир тарыхчылар булардын тукум улап кеткендиги жөнүндө эч нерсе калтырган эмес. Буларга ошол Ад, Самуд,
Журхум, Хадрамаут ошол сыяктуу арабтар келет. Ат биз билебиз, Ат коомуна ким келген? Самуд коомуна келген. Солих алейхиссалам келген Самуд коомуна. Ошол Журхум, ошол Хадрамаут, ошол пайгамбарлар келген. Эмнелер? Булар коомдор. Бирок Аллах Тааламдын азабы түшүп, Ат коомуна дагы, Самуд коомуна дагы Аллах Тааламдын азабы түшүп, эмне болду? Жок болуп кеткен. Такыр жок болуп кеткен. Андан кийинки Ариба арабтар, чыныгы Нукура арабтар деп коет буларды. Нукура арабтар булар ушул Кахтанилер деп аталып калган. Кахтанилер. Бүгүнкү күнгө чейин Кахтанилер деп аталат булар. Кахтанилер чыныгы арабтар. Мына Кахтадын уулу Яруп, анын уулу Яшуп азыр ылдыйда кичине түшүндүрүп беребиз иншалла. Ошол Кахтанилер деп коет, чыныгы арабтар. Чыныгы асыл тукумдуу арабтар ушулар. Кийин ушулар тукум кууп, ушулар андан кийин аралашып арабтарды көбөйткөндөр ушулар болуп эсептелет. Андан кийинки үчүнчүсү Мустаараба арабтары. Мустаараба арабтары бир туугандар кимдер десе, Мустаараба арабтары арапташкан арабтар. Өзү аслында негизинде эмне болгон эмес, араб болгон эмес. Бирок арабтар менен арапташып олтуруп араб болуп кеткен. Түшүнүктүбү? Негизги санжырасын изилдей турган болсок, аягы барып араб эместерге такалат. Ошондуктан буларды Мустаараба арабтары деп коет. Эми Ариба арабтарына токтоло турган болсок, Ариба арабтары Кахтанилер деп коет. Кахтанилер булар Йеменде, Йемен деген бүгүнкү күнгө чейин мамлекет бар. Ошол Йемен мамлекетинде жашашкан, ошол жерде көбөйүшкөн. Алардын караңыздар, Кахтан дегендин Яруп, андан кийин Яшчуп деген уулу болгон. Яшчуптун уулу Саба деген уулу болгон. Сабаилер деп белгилүү болгон. Булар чоң мамлекет курган. Булар убагында цивилизация, ушунчалык чоң маданиятка жетишкен. Жада калса булар Саба деп Куранда, эгерде окуган болсоңуздар, Саба деген суроо келет, чоң ушундай платина курган. Ушундай карасаңыз бир туугандар, бүгүнкү күндө Европа же болбосо Америка өзүнүн маданияты менен сыймыктанат. Өзүнүн кылып аткан ушундай иштери менен, ушундай нерселер менен сыймыктанат. Бирок карасаңыз бир туугандар, Американы караңыз, Американын тарыхы жок бир туугандар. Америка индеецтердин жери болгон. Индеецтердин жери болгон. Ал жерде кимдер? Англичандар, француздар, ошолор европейстер барып басып алгандагы ал жердин элини кырып, жок кылып туруп, ал жерде эмне тартып алган. Демек, жанагы бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттары дейбизби, Канада дейбизби, ал жердин жашоочу чыныгы тургундары дээрлик жок болуп кеткен индеецтер болгон алар. Алар жок кылып туруп, бүгүнкү күндө Европанын эли барып, мыкаачылык жолу менен аларды өлтүргөн дагы, эмне жерин тартып алып, биздин эмне деп жүрүшөт? Биздин мамлекет деп жүрөт. Чыныгын карасаңыз, аларда эч кандай тарых жок. Алар эч кандай маданият болгон эмес тарыхында. Бирок мына арабтарда чыныгы маданият болгон. Биздин заманга чейин, элестетесизби? Биздин заманга чейин 2,5 миң жыл мурда Саба мамлекети курган. Азыр ылдыйракта ал жөнүндө да токтолобуз. Саба мамлекет. Биздин заманга чейин 2,5 миң жыл мурдагы булардын тарыхы сакталып калган. Ал дегени булар ушундай чоң маданиятка жетишкен, андай маданиятты бүгүнкү күндө дагы эмне балким көрө элекпиз. Ушундай чоң платина курган. Элестетесизби? Ошол платинасы бир тонар азыр эсептеп көрбөппү? 1000 жылдан ашык ошол жерде кызмат кылган Йемен элине. Эми бүгүнкү күндө курулган платиналар, мисалы 20-кылымда курулган чоң платиналар бар. Канча жыл? 100 жыл, 200 жылдан кийин бузулушу мүмкүн. Бирок 1000 жылдан ашык ушундай турган платинаны бүгүнкү күндө кура элек болуш керек. Эч бир маданият ушунчалык пикке жеткен өлкө дагы. Бирок арабтардын Сабалар ушулар курган убагында. Сабадан 2 чоң ууру тараган. Химяр жана Кахлан деген. Химяр жана Кахлан экөө тең Йеменде жашашкан. Бирок бир учурлар келип, Химярдын өзүнүн уулдары тараган, Кахландын өзүнүн уулдары тарап, экөөнүн ортосунда келишпестик келип чыккан. Келишпестик келип чыгып, жанагы жерде эмне бири-бирине батырбастан ошол жерде согушка чейин алып баргандагы, анан эмне ошол жерде Химярды, Кахланды кууп чыккан. Толугу менен кууп чыгып, жанагылар эмне Кахтанилер, демек жер которууга аргасыз болгон. Жер которуп олтуруп, барып Араб жарым аралына тарашкан. Демек, ал убакта бир туугандар, ал убакта Араб жарым аралында арабтар өзү жок эле, дээрлик жок эле. Мына ушул Кахландын уулдары, молдерде Хамдан, Алхан, Ашар, Тай деп турабыз го ушулар. Лахм, Жузам, ушулар тарап олтуруп, анан Араб жарым аралына барып олтуруп ташып калгандагы, анан ошондон анан арабтар тукум кууп кетишкен. Караңыздар, азыр айтып беребиз иншалла. Ошол жерде мол караңыз, эң биринчи аз деп турат да.
уру мынау ас деген урудан Аус жана Хазрач тараган. Аус жана Хазрач ким билет? Кайсыл уру? Белгилүү урулар ушулар. Ким? Аус жана Хазрач кайсы уру? Белгилүү уруларынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи өмүр баянын окуган адам сразу билет. Болду. Медине элинин коренной жашоочулары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрбөй туруп динди кабыл алышып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден Мединеге алып келип алган уру ушул Аус жана Хазрачтар. Көрдүңүздөр, эмне үчүн бул нерсени жаздык? Биртондар ушул нерсени эстеп калсаңыздар, мүмкүнчүлүк болсо сүрөткө тарып же жазып алсаңыздар, кийин көп керек дейт. Аябай көп керек дейт. Карасаңыз, Аус жана Хазрач биртондар, мынау Аус жана Хазрач демек кахаландын уулдары. Кахтанилер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эч кандай тиешеси жоктур. Караңыздар, айтайын деген нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эч кандай тиешеси жоктур. Бирок тагдырдын казасы деп коет да. Тагдырды караңыздар, Аллах субханаху ва таала ушулардын жүрөгүнө иманды салып, мынау Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау жерден кеткен, азыр доскага батпай калды, көбүрөөк жазышыбыз керек эле. Ушул жерден тараган такыр кайнаса каны кошулбаган ууруну баласыны өздөрүнө алып келип эмне кылды? Коргоп беришти. Субханаллах, дин ушундай экен. Бул болсо арабтардын коомчулук абалында өтөбүз иншалла. Ушул уру үчүн каттуу согуш жүргөн. Уру болуп ал жерде жанагы акыйкатта болобу, өзүнүн урусу же батылда болобу айырмасы жок. Өзүнүн урусу болдубу, эмне кылган? Согуша өргөн. Бирок дин ислам ушул нерсеге эмне койгон? Чекит коюп туруп, Аус жана Хазрач урусу келечектеги келген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тактырына Курайш урусунан болгон. Курайш урусу ушул Ильястан тараган, Ильяс ошондан кеткен урунун баласын өздөрүнө алып келип, эмне кылган? Ошол жерде ушулардан коргогон. Кимден коргогон дейсиз? Мындан коргогон, мындан коргогон. Ушулар душмандык кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кылганда мына урлар ушулар болгон. Өзүнүн ата тегиндеги эмнелер болгон? Өзүнүн ата тегиндеги урлар болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу душмандык кылгандар айрыкча Курайш урусу болгон. Субханаллах, дин ушундай экен. Аллах субханаху ва таала ошол эмне Кахтан урусунан тараган Аус жана Хазрачты эмне кылган? Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динине нусрат берүүчү кылып туруп ансарилер деп атады. Жана Аллах субханаху ва таала Куранда кыямат күнүнө чейин окула турган аяттардын бирөөсүндө эмне деди? Аллах таала мухажирлерден жана ансарлардан жана аларды ээрчигендерден разы болду деди. Субханаллах, ушулардын хаккына Аллах таала аят түшүрдү. Эмне себебинен? Урусу себебинен эмес, Аус же Хазрач үчүн эмес. Эмне? Дини үчүн. Андан дагы таң калыштуусу биртуандар келечекте келебиз. Аус жана Хазрач Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келерден мурда кылымдар бою согушуп келген уру болгон. Ишенесизби? 300 жылдан бери согушуп келген уру болгон. Бири-бирине. Болбосо экөө бир тууган. Аус жана Хазрач экөө Аздын бир тууган балдары. Аус өзүнчө баласы, Хазрач өзүнчө баласы. Хозага буга да токтолобуз иншалла. Ушул экөө эки бир туугандын балдары 300 жыл согушуп келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде 300 жыл согушуп келген. Ушул экөө могул жерде жөөттөр болгон Медине шаарында. Медине шаарында жөөттөр болгон. Жөөттөр бул экөөнү уруштуруп коюп, эмне чырагына май коюп олтурушкан. Ушундай сыймыктанып, себеби арабтарды уруштуруп, эки бир туугандарды уруштуруп коюп, аларга урушса, тытышса, араздашса, аларга эмне? Алардын экономикасына пайда. Себеби ылдыйракта токтолобуз иншалла. Алар курал жарак саткан адамдар болгон, еврейлер. Курал жарагы ушул Аус Хазрач бири-бирин өлтүрүш үчүн сатып алган. Көрдүңүздөрбү? Демек, бир туугандар айтайын деген нерсе ушундай. Кахтанилер ушундай өзүнөн кийин тукум калтырган. Ал Кахтанилердин могул жердеги Аз дегени бир баласы Имран ибн Амр деген бала болгон. Ал Амман жерине барып ошол жерде отурукташып калган. Амман бүгүнкү күндө Йемендин эмне чыгышында жайгашкан мамлекет, Амман деген. Өзү Оман деп коебуз, биз эми орус тилинде Оман деп коет да, араб тилинде о жок болгон үчүн Аман деп айтылат. Түшүнүктүбү? Андан кийин Наср ибн Аз деген баласы болгон. Ушу Аз жөнүндө сөз кылып атабыз. Аз деп бир коюп койгонмун. Карасаңыздар, көрдүңүздөрбү? Мына Аз жөнүндө сөз кылып атам. Бунун бир канча балдары болгон. Кимиси кайсыл жерге барып отурукташып калгандыгы жөнүндө кыскача токтолуп өтөбүз. Наср ибн Аз деген Тахима деген жерге барып отурукташып калган. Ал эми Салаба ибн Амр деген Хижаз жерине барып отурукташып калган. Хижаз деп бир туугандар ушул бүгүнкү күндөгү Сауд Арабияны Хижаз, эми ал убакта Сауд Арабия деп айтылган эмес да, Хижаз өлкөсү деп койгон. Хижаз өлкөсү. Демек, Салаба ибн Амр Хижаз өлкөсүнө барган. Андан кийин Аус жана Хазрач урусу болсо, Аус жана Хазрач деген балдары Ясрибке барып ошол жерде отурукташып калган. Ясриб бул эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейинки Медине шаарынын аты.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көчүп келгенден кийин Мадинатул Мунаввара, нурланган шар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен нурланды деп туруп Мадина деп аталып койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шары деп. Түшүнүктүбү? Ошондон кийин Мадина болуп калган. Ага чейин Ясриб деп аталган. Ал эми Хариса ибн Амр, бул Хариса ибн Амр Хуза деп коет. Ошол Хуза Меккеге барып отурташып калган. Бул азыр ылдыйракта келебиз. Бул Хуза мыналар менен согушуп туруп, анын бийликти алып койгондугу жөнүндө. Андан кийин Жафна ибн Амр деген Гасасиндер болгон. Гасасин деп бул чоң мамлекетти курушкан Гасасиндер деп. Жада калса, могул батыштын тарыхы дагы Гасасиндер деп окутат бүгүнкү күнгө чейин. Булар дагы чоң мамлекет курган. Ушундай маданияты өнүккөн мамлекет курган, бирок бул мамлекет дагы тез арада кулаган. Бул Шамга барып отурташкан. Шам деген бир туугандар Ливанта деп коет экен, орус тилинде Ливанта. Шам деген бул бир мамлекет эмес. Шам деген ушундай бир өрөөн десек адашпасак керек иншалла. Ал жерге Сирия, Иордания, Палестина жана Ирактын кичине бир бөлүкчөсү кирип кетет. Түшүнүктүбү? Бүгүнкү күндөгү эгер карта менен ала турган болсок. Демек, ошол мамлекеттерине барып өкүм сүрүп калган. Андан кийин Лахм жана Жузам деп эки деген номерди коюп койдук. Караңыздар. Ошол Лахм жана Жузам дегендер булар чыгыш, түндүк тарапка барышкан. Чыгыш, түндүк тарап дегени бул караңыздар, ошол Йемендин чыгышы жана түндүк тарабы бүгүнкү күндөгү Кувейт, ошол жактар болуп калат. Түшүнүктүбү? Абу Даби, Араб Эмираттары, ошол жак болуп калат. Ошол жакка барып отурташып калып кеткен. Андан кийин Бану Тай деп 3 деген номерди коюп койдум. Тай деген ууру, бул Тай деген ууру түндүк тарапка кеткен. Ажа жана Салма деген тоолор тарапка барганда ошол жерде отурташып калган. Ал эми Кинда деген ууру, бул Кинда Бахрейн тарапка барган. Бахрейнден кийин куулуп Хадрамаутка келген. Хадрамаут ошо Йемендин өзүндө. Йеменден дагы ал жерден дагы куулуп кийин Нечке барып отурташып калган. Неч бул бүгүнкү Сауд Арабиянын түштүк немеси, картасы Неч деп айтылат. Андан кийин дагы Куда деген уурусу бар. Бул Куда ушул Кахтанилер же Кахтанилер эмеспи? Ушул жөнүндө өзүнчө санжырачылар ортосунда талаш бар экен. Ошол Куда, ошо Кахтанилер дегендер айтат экен, ошолар Кахтанилер булар барып Иракка барып отурташып калган. Бүгүнкү күндөгү Ирактар ошол эмне Кахтанилер деп айтат экен. Макул. Ушул менен сиз менен биз эмне Ариба арабтары жөнүндө бүтүрдүк. Эми Мустараб арабтар жөнүндө сөз кылабыз. Эми Мустараб арабтарыны мени караңыздар, досканы карабай. Мустараб арабтары бир туугандар Ибрахим алейхисаламдан тарагандар. Ибрахим алейхисалам өзү араб болгон эмес. Ибрахим алейхисалам Ур шаарында төрөлгөн. Ур деген шаар бир туугандар бул бүгүнкү күндөгү Куфа шаарына жакын болгон Ефрат дарыясынын жээгинде болгон. Ефрат дарыясынын жээги кайсыл жерде? Ирак мамлекетинде. Ефрат деген дарыя Ирак мамлекетинен өтөт. Бүгүнкү күндө Ирак мамлекетинен өтөт. Ошол жерде төрөлгөн. Бирок Ибрахим алейхисалам эмне төрөлүп ошол жерде чоңоюп, андан кийин Палестинага көчөт. Палестинага барып отурташып калат. Палестинага барып отурташып ошол жерде дават кыла баштайт. Палестинада дават кылып, бир эле Палестинада олтуруп калбастан эмне саякат кылат. Саякат кылып, ошол саякаттардын бирөөсүндө Египет өлкөсүнө барып калат. Египет эми биздин тилде, биз орус тилинен тарых окуган үчүн Египет деп айтылып калган, өзү Мисир деп айтылат. Түшүнүктүбү? Куранда Мисир деп келген. Мисир десе кайсы мамлекет экен деп түшүнбөй калбайлы. Мисир десе Египет деп түшүнөрбүз. Мисирге барып, ошол жерде Мисирдин залым падышасы болот. Залым падышасынын ушундай өзүнүн эмнеси болот, закону болот. Ал закону боюнча кайсыл эмне келбесин, эркек келбесин, анын аялы боло турган болсо, анын аялы биринчи биздин колубуздун астынан өтөт деген. Валиядан биллах, караңыздар, мурдагы падышалар канчалык деңгээлде ыплас мыйзамдарды өздөрүнүн хавасына, өздөрүнүн нафсына жага турган ыплас мыйзамдарды кабыл алган. Ал дегени биздин колубуздан өтөт деген. Аялы биринчи түндө биздин эмнебизден өтөт дейт, биздин колу астыбыздан өтөт деген. Валиядан биллах, ушул өкүм кийин көпкө чейин өкүм сүргөн. Эгер ада тарыхты окусаңыздар, Англия менен Шотландиянын ортосунда көп согуш болгон. Англия Шотландияны өзү бүгүнкү күнгө чейин автономиялык өлкө болуш керек. Шотландиянын ошондой баш кошкон жубайларынын биринчи түнүнү биздин аскерлердин астында өткөзөт деген өздөрүнүн өзбек тилинде фарманы деп коет, мыйзамы болгон. Ошол нерсеге каршы шотланддар чыгып, кийин эгемендүүлүктү кабыл алган. Ошол Уильям Уолс деген киносунда тартылган. Ушул нерсеге негизги ушул каршы болуп чыккандыгы, Англия мамлекетине каршы чыккандыгы ушул нерсе болгон. Бул нерсе бир эле кече Англия ойлоп чыккан эле мыйзам эмес, бул мурда бар, эзелдиден бар болгон. Падышаларга жаккан нерсе да. Кимдин аялы жаңы үйлөнгөн болсо, анын биринчи түнүнү өзү менен өткөзүштүк. Карасаңыз, Ибрахим алейхисалам ошол Мисирге келгенде
өзүнүн аялы Сара менен келет. Сара деген энебизге үйлөнөт. Ошо Палестинде жүрүп үйлөнөт. Анан Сара менен кирип, жанагы жерде Египетке кирип барарда Ибрахим алейхисаламдан сурайт, ким бул дегенде, эмне дейт? Бул менин карындашым дейт. Ибрахим алейхисалам алдаган эмес. Диний карындашым дейт. Бирок аялы. Бирок кийин билип калат дагы, анан падыша жанагы эмне Сараны өзүнүн хан сарайына алып кирип, ушундай жаман ыплас ой менен жакындык кылайын дегенде, Аллах субханаху ва таала Сарайына өз дуа кылганда жанагы жерде эмне шал болуп калат, эч нерсеси кыймылдабай калат. Жанагы жерде айтат, дуа кылган Аллах таалама, мен өзүм абалыма кайтсам, мен сени коюп жиберем деп. Анан дуа кылганда Аллах таалам жанагыны өз абалына кайтарганда, жанагы Сарага белек кылып Хажар деген күңдү берет. Хажар деген күң деген кул деген эркекти азат эмес эркекти айтса, күң деп азат эмес аялды айтат. Түшүнүктүбү? Ошол күңдү берет дагы Хажар деген. Ал эми Хажарды Сарайына өз кимге берип коет? Ибрахим алейхисаламга белек кылып берет. Ибрахим алейхисаламга белек кылып берип, Сарайына өз төрөбөй жүргөн болот. Анан жанагы жерде Хажар энебиздин боюнан бүтөт. Боюнан бүтүп, Хажар энебиз уул төрөп, уулунун атын Исмаил коет. Демек, Ибрахим алейхисаламдын эки уулу болгон, Исмаил жана Исхак. Исхакты ким төрөгөн? Сара энебиз төрөгөн. Бул кийинчерээк төрөйт, Исмаилден кийинчерээк төрөйт. Исмаилди биринчи Хажар энебиз төрөп берет. Түшүнүктүбү? Анан жанагы жерде Хажар Сара энебиздин кызганычы козгоп кетет дагы, эмне кылат? Жанагы Хажарды жана анын баласыны таштап келүүнү эмне кылат? Суранат. Ибрахим алейхисалам алат дагы Хажар энебиз менен Сара Астагфируллах, Хажар энебиз менен уулу Исмаил алейхисаламды алат дагы алыскы чөлдүү, эч бир мөмө өспөгөн, эч бир дарак өспөгөн, суу чыкпаган жерге апарып таштап коет. Таштап коет дагы жанагы жерден эмне кылат? Кайтып кетет. Кайтып кетип атканда ушунчалык деңгээлде таква экендигин караңыз. Хажар энебиздин жанагы жерде Ибрахим алейхисаламга кайрылып, бул сиздин тандооңузбу же Аллахтын буйругубу дейт. Жанагы жерде бул Аллахтын буйругу дегенде, Аллах таала мени эч качан жалгыз таштабайт дейт дагы, анан Ибрахим алейхисалам таштап кетет. Бул жер Мекке шаары. Караңыздар, ошол жер Ибрахим алейхисалам ошол Хажар энебизди уулу Исмаил менен калтырып кеткен жер Мекке шаары. Анан жанагы жерден азык калтырган азык заты төгөйт. Аз гана азык зат менен калтырган болот. Анан жанагы жерде Хажар энебиз эмне кылат? Азык издеп баштап, тияктан бияка чуркай баштайт. Бир кичинекей тоочодон кичинекей тоочого чуркай баштайт. Бирөө өтүп калабы экен, кербендер өтүп калабы экен, өтүп калса чакырып ошолордон азык алайын, суу алайын деп. Жанагы жерде Сафа деген кичинекей дөңчөдөн кичинекей Марва деген дөңчөгө чуркайт. Ошол дөңчө чуркоштук бүгүнкү күнгө чейин эмне ажылыктын жөрөгөлөрүнүн бирөөсү болуп калды. Андан кийин жанагы жерде суу чыгабы экен деп жерде казып, анан эмне Аллах субханаху ва тааламдын буйругу менен ошол жердин астынан Замзам деген суу чыгат. Замзам суусу бүгүнкү күнгө чейин сиз менен биз эмне ажыга жана умрага барганда Мекке шаарында жана Медине шаарында ичип турган суумдугубуз ушул Замзам суусу. Ушул Исмаил алейхисалам менен Хажар энебизден баштап келип чыгып келет суу булак болуп эсептелет. Караңыз, Исмаил алейхисалам биздин заманга чейин 2,5 миң жыл мурда болгон болсо, демек дээрлик 4600 жыл өттү ошол Замзам суусу эмне мусулмандарды сугарып турат. Демек ошол күндөн баштап жанагы жерден эмне Замзам суусу чыгып, ошол эмне Замзам суусу ошол жердеги адамдарды сугарып жана тойгузуп турду. Эмне үчүн тойгузуп турду? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи Замзам суусу лима шурибалаху, ким кандай максатта ичсе ошол максат орындалат деген. Ал дегени курсагыңыз тоюш үчүн ичсеңиз курсагыңыз тоет, шипа үчүн ичсеңиз шипа болот, суусундугуңузду кандыруу үчүн ичсеңиз суусундугуңуз канат. Бул ушундай субханаллах, Аллах тааламдын можизасы. Дагы бир можизасы, субханаллах, караңыз. Замзам суусу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында пайгамбар хаджатул вада кылганда, коштошуу ажылыгын кылганда 120 миң сахаба болгон деген тарыхчылардын риваяттары бар. 120 миң. Демек ошол убакта 120 миң эмнеге ажылыкка келген. Андан мурдараак умрага келишкен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 1400 болуп Худайбия келишкенде 1400 болуп келишкен. Эми айтайын деген нерсе, ошол убактагы Замзам чыгып аткан Замзам ошол келген ажылыктарга жеткен. Бүгүн канча адам барат дейсиз? Бүгүн эми 2 жылдан бери пандемия себептүү азыр тыйып койду. Бирок жанагы 7 миллион 8 миллионго жеткен Замзам ашып кеткенин уккан жокпуз, угу элекпиз, туурабы? Аллах тааламдын мужизасы, ар бир жылы канча ажылык барган болсо, ошончо ажылыкка Замзам суу жетип берет экен. Барасыз, ажылыкка баргандар жакшы билет, ичесиз, анча-мынча дарат аласыз. Эми барып ичкен 10 литрден көтөрүп келгенде дагы ар бир адамга 10 литрден берет. Эми кебирлер 100 литрден көтөрүп келет. Айтайлы 10 литрден көтөрүп келгенде дагы 7 миллион адам 70 миллион көтөрүп келет, литрди көтөрүп келет. Элестетесизби, 70 миллион деген бир туугандар 70 миллион
суу литр суу деген канча куб. Ал суу эгерде бүгүнкү күндө бир 10 миң 20 миң адам барганда ошол сууну бере турган болсо каптап кетет Меккени. Бирок каптагандыгы жөнүндө уккан жокпуз. Эми караңыз, айтайын деген нерсе, 7 миллион эл барса 7 миллион элге ылайыктуу замзам суусу чыгып берет экен. 6 миң адам барса 6 миңге ылайыктуу замзам суусу чыгып берет экен. Бул да болсо Аллах Тааланын мойзасы. Ушул эмнеден баштап, ушул Исмаил алейхиссаламдан баштап келеткан нерсе. Андан кийин Исмаил алейхиссалам ошол жерде турган учурда ошол жанагы немеден кайткан урлардын бирөөсү Журхум деген ур. Караңыз, Журхум Сания деп коет. Биринчи Журхум жок болуп кеткен Журхумдар. Аны билиңиз. Мо Баида деп турат го. Баидадагы Журхумдар эмес. Андан кийинки экинчи Журхум урлары. Экинчи Журхум урлары жолдо ошол Йеменден көчүп баратып, ошол жолдо бир жерде куш учуп жүрганын көрүп калат дагы. Анан жанагы жерде барып караса, Исмаил алейхиссалам энеси менен Хажар менен отурукташып калганын көрөт. Суу чыгып жүрган жер болот. Демек суу чыккан жерде эмне жашап кетсе болот. Түшүнүктүбү? Суу бар жерде жашап кетсе болот. Жашоосун улантып кетсе болот. Ошол жерде Хажар энебиздин уруксаты менен отурукташып калат дагы. Журхум Саниялар андан кийин Исмаил алейхиссаламга кызыны берип, ошентип отурукташып анан кийин ошондон анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарайт. Демек, ошол чыныгы арабтар өзүнүн кызын берет Исмаил алейхиссаламга. Исмаил алейхиссалам араб болгон эмес да. Анан жанагы жерде Исмаил алейхиссаламдан араб аялынан балдар, араб баласы төрөлөт, 12 бала төрөлөт. 12 балдарынан Набит жана Кайдардан тукум куйт, калгандары санжырачылар айтат, калгандары дээрлик унутулуп кеткен деп. Ошол Исмаил алейхиссаламдын Набит жана Кайдар деген балдарынан, Кайдар деген балдарынан анан кийин уулдар тарайт, ошондон урпак тарап, анан ошонун бир урпагынын бирөөсү Аднан деген болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Аднан деген урудан тараган. Аднан деген балдарынан тараган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн ушундай хадиси бар. Мен Аднанга чейин санжырачылар туура айтат дейт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Аднанга чейин 21 ата бар. Аднандан кийин Исмаил алейхиссаламга чейин санжырачылар аралаштырып жиберген дейт. Бирок ошого карабастан кээ бир алымдар, тарых алымдары ошол санжыраларды изилдеп отуруп, Ибрахим менен ошол Аднандын, Исмаил алейхиссалам менен Аднандын ортосунда изилдеп отуруп 40 ата экендигин аныктап чыгышкан. Демек Исмаил алейхиссалам менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейин демек канча ата болуп калат? 61 ата болуп калат. Түшүнүктүбү? 61 ата болуп калат. Демек, караңыздар, айтайын деген нерсе, Исмаил алейхиссалам ошол жерде Меккеде отурукташып калып, анан эмне ошол жерде тукум кууп кетет. Исмаил алейхиссалам отурукташкан учурда Ибрахим алейхиссалам келет. Исмаил алейхиссаламды зиярат кылган. Себеби Ибрахим алейхиссалам жана каякта деп айттык? Палестинада жашаган. Куранда жана сүннөттөн бизге белгилүү болгону алымдар ортосунда талаш, канча жолу Мекке шаарына келип кеткен Ибрахим алейхиссалам баласына зиярат кылып деген. Алымдар ортосунда талаш, бирок кээ бир алымдар айтат, Куран жана сүннөттөрдүн негизинен бизге 4-өөсү анык белгилүү дейт. 4 жолу келип кеткендиги. Биринчи жолу келип кеткендиги, качан келип кеткен? Биринчи жолу баласына курбандык кылганда келип кеткен. Исмаил алейхиссалам таштап кеткенден кийинки биринчи келүүсү баласына курбандык кылган. Билесизби, бул жөнүндө Куранда келген, ошол Куранда Саффат сүрөсүнүн 103-дөн 107 аятына чейин белгиленген. Жанагы жерде Ибрахим алейхиссалам өзү түш көргөндүгү жөнүндө, ошол түшүндө Исмаил алейхиссаламды курбандык кылып аткандыгы жөнүндө айтылган. Туурабы? Андан кийин Исмаил алейхиссаламга бул кабарды айтканда, "О атаке, эмне карап турасыз? Аллах тааланын буйругун аткарыңыз" деп жанагы жерде барып эмнени курбандыкты кылганда, жанагы кылыч тарткан канжары сойбой Исмаил алейхиссаламды Аллах таалам бейиштен эмне түшүрөт? Көк кочкор союп, ошол көк кочкорду союп бүгүнкү күнгө чейин сүннөт амал болуп калгандыгы жөнүндө өткөндө биз эмне курбан айтта токтолуп өттүк. Демек, ошентип ошол биринчи келүүсү деп айтат. Экинчи келүүсү Исмаил алейхиссаламга Ибрахим алейхиссалам баласын сагынып зиярат кылып келет. Зиярат кылып келсе, үйүндө Исмаил алейхиссалам аңчылыкка чыгып кеткен болот, аялы болгон. Анын аялынан ошол жубайынан, Исмаил алейхиссаламдын жубайынан жашоосунун абалы жөнүндө сураганда, жанагы жерде арызданат аялы. Арызданып, ушундай жакшы жашабай атабыз дегенде, айткын Исмаилга астанасын, босогосуну алмаштырып койсун дейт. Исмаил алейхиссалам ушунчалык данышман, ушунчалык зерек жигит болгондуктан, жанагы келген атасы экендигин дагы билет. Анан ошол аялыңы талак берип алмаштыр дегенди дагы түшүнөт дагы, аялын талак берет. Анан башка аялга үйлөнөт. Анан Исмаил алейхиссалам 3-чү ирет келет. 3-чү ирет келгенде жанагы Исмаил алейхиссалам дагы эмне кылган болот? Аңчылыкка чыгып кеткен болот. Жанагы аялы тосуп алат. Бул сапар тосуп алганда аябай жакшы тосуп алат, жакшы сөздөрдү айтат, абалы өтө сонун экендигин айтат. Ошондо Ибрахим алейхиссалам айтат, айткын Исмаилга ошол эмне босогосун бекемдеп койсун деп.
Анан ошол балдар, ошол аялынан анан тукум коюйт. Ошол аялы мына 12 баланы төрөп берет. Караңыздар. Түшүндүңүзбү? Анан бул 3-чү рет келдиби? 4-чү рет келгенде эмне кылат? Исмаил алейхиссалам менен Ибрахим алейхиссалам экөө биргеликте Кабаны курган. Көрдүңүздөрбү? Кабаны ошол 4-чү рет келгенде курат. Бул жөнүндө дагы Куранда баяндалган. Экөө биригип Аллах Тааланын үйү болмуш Кабаны куруп, мына ошол күндөн баштап Ибрахим алейхиссалам жар салат Араб жарым аралына, бүтүңөр келип ушул жерге ажылыкты кылыңыздар деп, ошол күндөн баштап ажылык кылынып келет. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда дагы ажылык кылынып турган учур эле. Бирок Исмаил алейхиссалам менен бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагындагы доорундагы Курайштын ажылыгынын айырмасы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы ажылыкка ширктер аралашып кеткен эле. Ширк аралашып ушунчалык жанагы ажылык ибадаты Ибрахим алейхиссалам көрсөтүп кеткендей эмес, балким жанагы эмне Курайш өзү каалагандай ажылык болуп калган эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун кээ бирлерин ширк эмес жерин калтырып, ширк жерлерин алат дагы, ширк эмес жерлерин бизге көрсөтүп, мына ушул кыямат күнүнө чейин эмне болуп калды? Сиз менен биздин мойнубуздагы милдеттердин бирөөсү болуп калды ажылык деген. Түшүнүктүбү? Андан кийин Исмаил алейхиссаламга токтолобуз. Исмаил алейхиссалам Мудаттын кызына үйлөнүп, экинчи рет үйлөнгөндө Аллах субхана таала 12 перзент берет. 12 перзенттин Набит менен Кайдардан урпак тарайт. Набит менен Кайдардан калган мол Адбаил, Мибиша, Мишма ушул сыяктуу балдарынан дээрлик эч кандай тукум калбайт. Мол Кайдар жана Набиттен тарайт. Набиттин балдары көбөйүп олтуруп Набутиялыктар деп Иорданиянын бүгүнкү күндө дагы Петра деген чоң шаар бар, тарыхый шаар бар бүгүнкү күндө дагы. Ошол Петра шаарына барып олтурташып, ошол жерде чоң эмне курат, мамлекет курат. Бирок булардын мамлекети көпкө өмүр сүрбөйт, тез аранын ичинде кыйрайт. Бирок өтө маданият ушунчалык өнүккөн эмне тарыхта калган чоң бир шаар кылат. Набутиялыктар кылат ушуну. Анан ошо менен алар дээрлик жок болуп кетет. Андан кийин Кайдардын жана айтып өттүк, ортосунда бир канча бала болгондон кийин андан кийин Аднан деген бала туат. Аднан деген бала болуп, андан Аднандын Маат деген баласы болот. Маат бир эле уулу болот, Низар деген. Низардын 3 баласы болот. Ият, Анмар, Рабия, Мудар деген. Мудардан 2 бала тарайт. Койс Аялан жана Илияс деген. Илияс, Койс Аялан жана Илияс деген. Амол Рабия деген баласынан Дубайя жана Асад деген баласы тарайт. Асадтан болсо Анза жана Жадилла деген баласы тарайт. Анза деген бүгүнкү күндөгү Ал-Саудтун уурусу. Бүгүнкү күндөгү падышачылыкта Сауд Арабия мамлекетинин падышачылыгында Сауд уурулары турат. Демек Сауд ууруларынын кандайдыр бир деңгээлде канча атадан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи менен кошулган жери бар. Түшүнүктүбү? Бирок өтө алыс Сауд ууру. Мына ушул ууру астына кызым менен белгилеп койсом деле болот экен. Билишиңер үчүн ушул ууру бүгүнкү күндө Сауд Арабия мамлекетин башкарат. Себеби ал жакта анархия бийлиги атадан балага калат. Ал жакта ушул Сауд уурусу башкарат. Түшүнүктүбү? Ал эми Мударга токтолуп турган болсок, Койс Айлан жана Илияс деген 2 баласы болгон. Койс Айландан дагы бир канча балдар бар. Койс Айландан бир канча баласы болот. Эми азыр эгерде барына токтолуп турган болсок, эмне кичине сөзүбүз узарып кетет. Койс Айландын баласы эмес, Илиястын баласына токтолот. Себеби Илияс пайгамбар саллаллаху бабаларынан болуп эсептелет. Илиястан Тамим, Хузайм, Бану Асад, Кинана деген балдар бар. Мына ушул Кинана пайгамбар саллаллаху алейхи аталарынан. Кинана Ибн Хузайма, андан кийин Назыр деген бала туат. Эми бул жерге доскага ушул жерден батпай калды. Ушул жерден батпай калган үчүн неме кылбадык, айтып эле беребиз. Кинананын Назыр деген, андан кийин анын Малик деген баласы, андан кийин Фихр деген баласы болот. Албетте бардыгынын балдары көп. Биз азыр пайгамбар саллаллаху алейхи алып кетип атабыз. Ушул санжараны пайгамбар саллаллаху алып кетип атабыз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи аталарына гана токтолуп атабыз. Фихр деген ким? Фихр деген ушул лакабы Курайш болгон. Лакабы Курайш болгон. Мына ушундан Фихрден, мына Хузаймадан кийин 3 баладан кийин Фихр деген келген. Ошондон анан Курайш тарайт. Түшүнүктүбү? Ошондон анан Курайш тарайт. Демек Курайш урусу мына ушунун астына келет экен. Мына Койс Айланга бир жерге токтолуп өтөбүз. Бир тондар Койс Айландын Гатафан деген балдары болгон. Гатафан кийинчерээк көрөбүз, пайгамбар саллаллаху алейхи каттуу каршылык кылган уруулар. Өтө каттуу каршылык. Еще андан дагы кошумчасы мол Гатафан өтө көп эл болгон. Өтө көп эл болгон. Гатафан кийинчерээк келебиз, неме согушунда, Хандак согушунда көп аскерди жөнөтөт. Башка согушта, Хайбар согушунда дагы жөнөтөбүз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу дээрлик өлгөнгө чейин ушу Гатафан менен согушуп кетет. Демек, айтайын деген нерсе, көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегиндеги болгон тукумдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу каршы чыгат. Андан кийин ушул Курайштан Галиб деген бала
Галиптен Луай деген, Луайдын Каб деген, Кабды Мурра деген, Мурранын Килаб деген, Килабтын Кусай деген баласы бар. Кусайга токтолбосок болбойт. Кусай бул эмне үчүн? Кусай бир туугандар, Кусай бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне 5-чи атасы болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 5-чи атасы, бирок ушул атасы тарыхта чоң из калтырган. Кандай из калтырган? Кусайга чейин, азыр бийликте токтолуп өтөбүз, бийлик өкүмдарлыкка келгенде, Кусайга чейин мол немеде Курайшта эч кандай бийлик жок эле Меккеде. Бирок Кусай келгенден кийин бийликти толугу менен эмнеге Курайшка алып берген ушул Кусай болгон. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакындашкан сайын Меккенин бийлиги дагы, Меккенин өкүмдарлыгы дагы, Меккенин башкаруусу дагы бардыгы кимге өтө баштаган? Курайшка өтө баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ата тегинде. Андан дагы өтүп барып кимге токтолгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чоң атасына барып токтолгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мына асыл тукумдуу, ушундай аттуу баштуу, шарапаттуу насаптан экендигин ушул жерден билсек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кандай ызына аралашпаган, валиядан биле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кандай шек аралашпаган уурдан экендигин ушул жерден билсек болот. Көрдүңүздөрбү? Аттуу баштуу уурдан болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай аттуу, ататектүү уурудан чыккандыгы дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына чоң роль ойногон. Кандай роль ойногон? Келечекте бул нерсеге кенен токтолобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол коргонуч болуп берген, шит болуп берген биздин тил менен айтканда. Ошол аттуу баштуу уурдан чыккан. Себеби Билал ибн Рабах, Сухайб ар-Руми ошол сахабаларды каалагандай калчаган мушриктер, урган, тепкилеген, соккулаган, азап калган. Себеби алардын артында коргоочусу эч кимиси болгон эмес. Себеби алар күчтүү уурлардан болгон эмес. Араб болгону дагы күчтүү уурлардан болгон эмес. Мисалы, Аммар ибн Ясир араб болгон. Билал го макул араб болгон эмес. Аммар ибн Ясир араб болгон. Бирок күчтүү уурлардан чыкпагандан, ал уурлардын артында мондой тирөөчү болгон, мындай күчтүү ататектүү болгон уурлар болгондуктан аларды дагы каалагандай өлтүргөн, каалагандай кыйнаган. А бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол жерге келгенде бунун чоң атасы эмне болуп берген? Тирөөчү болуп берген. Чоң атасы албетте өлүп кетет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш убагында. Чоң атасына калган бийликти улантып кеткен Абу Толиб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне болуп берген? Чоң бир чеп болуп берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватынын уланып, Мекке мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян жеткизбешине кандайдыр бир деңгээлде салым кошкон инсан ким болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасы Абу Толиб болгон. Абу Толиб өзүнөн өзү эле мындай даражага, мындай эмнеге деңгээлге жетип калган эмес. Мындай деңгээлге жеткенинин себеби ким болгон дедик? Кусай ибн Килаб. Эстеп калгансыздар. Кусай ибн Килаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнеси? 5-чи атасы. Килаб 6-чы атасы. Демек, ал жөнүндө азыр дагы ылдыйракта сөз кылалы. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бул дүйнөгө келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай аттуу баштуу, шарапаттуу үй бүлөдөн экендигин эмне ушул нерселер дайыл кылат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистердин бирөөсүндө ушундай деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Аллах таала бабам Ибрахимди, балдарынын арасынан Исмаилди, Исмаилдин балдарынын арасынан Кинананы, Кинананын балдарынын арасынан Курайшты, Курайштын Бану Хашимди, Бану Хашимден мени тандап алды дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул хадис бир туугандар имам Муслимде келген. Караңыз, Аллах таала бабам кимден деди? Ибрахимден, Исмаилди. Исмаилден кийин кимди деди? Кинананы. Кинана кайсыл жерде турат? Мына жерде. Кинана. Көрдүңүздөрбү? Кинанадан кийин Курайшты, Фихир деп айткан жана, Курайштан кийин Бану Хашим, андан кийин арасынан мени тандап алды деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай эмне өзүнүн санжырасын айтып берген. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: Аллах таала маклуктарды жаратканда мени эки бөлүктөн, инсандар менен жиндердин жакшысы инсан кылып жаратты дейт. Эки бөлүктүн ичинен тандап туруп инсан кылып жаратты дейт. Эң жакшысыны. Инсан жана жин экөө тең сыйынуу үчүн жаралган, туурабы? Экөө тең сыйынуу үчүн жаралган. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолордун арасында, ошолордон дагы инсан менен жиндин арасында жакшырагы бар да. Ал жакшырагы ким? Инсан. Ошо инсандардан кылып жаратты дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин дейт, уулдарын тандап мени эң жакшы уурдан кылды дейт. Караңыздар. Уруулардан тандап мени эң жакшы уруулардан кылды дейт. Анан үй бүлөлөрдү тандап мени эң жакшы үй бүлөдөн кылды. Ошентип мен жеке адамдык касиет жагынан да, тек жай жагынан да адамдардын эң жакшысымын деди. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам насабы жагынан дагы, караңыздар, ататек жагынан дагы жана жеке адамдык касиет жагынан дагы эң жакшы инсан болду. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошентип ушул уурудан бул дүйнөгө келди. Эми арабтардын ичиндеги өкүмдарлык жөнүндө сөз кылабыз. Бир туугандар, ушул менен өзү ушул бүтүрүшүбүз керек эле. Азыр убакытка карайбыз, иншаллах, колубуздан келишинче эмне өкүмдарлык жөнүндө сөз кылабыз. Араб жарым аралындагы өкүмдарлык негизден экиге бөлүнгөн. Таджикиген, жанагы орыс тилинде эмне деп коет?
коронный деп коет го. Ошол корона башка немелер тарабынан, элдер тарабынан корона кийген, таж кийген падышалар. Экинчиси уурлардын башчылары, биздин тил менен бийлер деп коет аларды. Ошондой эки түрдүү башкаруу болгон. Биринчи түрдүү башкаруулар өзүнчө азат боло алган эмес. Себеби алардын жака белинде кимдер болгон? Персия жана Византия, Рим империясы күчтүү империялар болгондон алар жеке өзүнчө саясат алып кете алган эмес. Өзүнчө толугу менен башкара алган эмес. Кандайдыр бир деңгээлде башкара алган, бирок эмне ошолордун таасиринин астында башкарган. Бүгүнкү күндө мисал кылсаңыз болот. Бүгүнкү күндө күчтүү империялар бар, туурабы? Ошол империялар орто ошо экономикасы орто болгон жана экономикасы алсыз болгон мамлекеттерге таасирин тийгизет. Толугу менен башкара албаса дагы ошол орто жана алсыз болгон экономикасы алсыз жана орто болгон мамлекеттер эгемендүү, суверендүү мамлекет болушуна карабастан бетилердин таасиринин астында жашашат. Бул чындык нерсе, туурабы? Кут ошондой арабтардын абалында ошондой болгон. Экинчиси бийлер болгон, уурунун башчылары болгон. Алар анча-мынча ошондой чоң империяларга баш ийген эмес. Кандайдыр бир деңгээлде азаттуулук жагынан караганда булардын азаттуулугу чоңураак болгон бийлердин. Бирок ошол эле учурда буларда чоң мамлекет болбогондуктан, чоң күч болбогондуктан, чоң аскер, чоң экономика болбогондуктан булардын таасири күчтүү болгон эмес. Түшүнүктүбү? Демек, ошол биринчи падышачылыктар жөнүндө сөз кылабыз. Падышачылык, Йемен падышачылык. Йемен падышачылыгы бир туугандар жогоруда айтып өткөндөй, Йеменде эмне Саба уурусу чоң маданияттуу, ушундай маданиятты чокка жеткен мамлекет курган дедик. Биздин заманга чейин 1300 жылдан 620 жылга чейин Маания деген мамлекет курган. Ал Мааниянын мамлекетинин борбору Сирвах деген шаар болгон. Сирвах бул бүгүнкү күндөгү Йемен шаарынын Сана деген борбор бар. Борбордон 50 километр чакырым алыстыкта жайгашкан. Демек, ошолор эмне курган? Маараб тосмосун, Маараб платинасын ошолор курган. Караңыздар, ошол курган тосмо 450 жылы кыйраган. Демек, биздин заманга чейин 1300 жылдан 620 жылдары өкүм сүргөн ошол бийликтегилер ушундай чоң платина курган. Ал платина 1000 жылдан, эгер адашпасам, 1,5 жылдай эмне туруштук берип, ошол жерде Йемен элине кызмат кылып берген. Андан кийин биздин заманга чейин 620 жылдан 115 жылга чейин булардан Саба мамлекети деп алган Маараб шаарыны борбор кылып туруп, Сабаилер деп атагандагы алар өзүнчө мамлекет курган. Ошол мүмкүнчүлүк болсо ошол эшик жаап койсоң болот да. Андан кийин биздин замандын 115 жылынан баштап милаттын 300 жылына чейин эмне биринчи Химяр дөөлөтү аталган. Химяр деген. Көрдүңүздөрбү? Мыналар Химяр. Кахалан Химярлар кийин жок болуп кеткен эле го. Бирок кийин ошол 115 жылдан 300 жылга чейин биздин замандын 115 жылдан 300 жылга чейин эмне кылган? Мамлекет курган. Чоң мамлекет курган. Химяр дөөлөтү. Андан кийин алар борборуну Райданга көчүрүшкөн. Ошентип олтуруп, анан милаттын биздин замандын 300 жылы караңыздар. Бул азыркы айтып аткан нерсе маанилүү нерсе. Эмне себептен айтып атабыз? Себеби бул бизге керектүү нерсе. Курандагы аяттарды түшүнүү үчүн, хадистерди түшүнүүбүз үчүн биз жогоруда өткөнкү сабагыбызда айтып өттүк, пайгамбар саллаллаху өмүр баянын билишибиз керек деп. Пайгамбар саллаллаху өмүр баянын билбей туруп, сиз менен биз Куранды өзү түшүнүшүбүз кыйын. Куранда азыр ушул жерде, Куранда эскерилген окуя ушул жерде келет. Ушул Йемен өлкөсүндө болгон бир окуяны Куран баяндап берген. Андан кийин эмне келет? Жерине 300 жылдан баштап эмнелер келет? Экинчи Химяр дөөлөтү курулат, бирок экинчи Химяр дөөлөтү алсыз болот. Себеби алардын ичара согушу, ичара келишпестиги аларды алсыздатат дагы, анан сырткы күчтөр кирип келүүсүнө себеп болот. Демек, арабтарга араб эместер биринчи жолу ошол эмне 340 жылы кирип келген. 340 жылы кимдер кирип келген? Эфиопия. 378 жылы эфиоптор кирип келген. Бүгүнкү күндө Эфиопия кайсыл жерде жайгашкан? Ислам эге. Кайсыл жерде жайгашкан? Алинор. Африкада. Африкада. Кандай күчтүү мамлекетти? Күчтүү эми экономикасы өзүнө зорго актап аткан мамлекет катары тааныйбыз, дээрлик тааныбайбыз деле, көпчүлүгүбүз билбейбиз азыр Эфиопия кайсыл жерде экенин. Бирок бир убакта ушундай эмне бул дагы цивилизациясы, маданияты ушунчалык жогору болгон күчтүү мамлекеттердин катарына кирген. Эфиопия Хабаши деп аталган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда Хабашиде адилеттүү падыша өкүм кылган.
Ошол адилеттүү падышага пайгамбар саллаллаху алейхи эмнени жөнөткөн? Мусулмандарды жөнөткөн. Караңыздар, ошолор кимге кирип келет? Йеменге кирип келет. Эмне себептен? Мындай картаны жакшылап карасаңыздар, Эфиопия менен Йемен ортосу аябай жакын. Кызыл деңизди ушундай кесип өтсө эле Йеменге кирип келишет. Портко олтуруп туруп эле берки бетке өтө койсо канча километр экенин айта албаймын. Өтө жакын. Адашпасам, Аллаху алам, бир 100 километрден нары бери болсо керек. Ошондой кысымдан булуңдан өтүп туруп эле жанагы Йеменге кирип бастырып алган. 378-жылы. Бирок жанагы курулган эмне плотина дедик, ошол плотинадан эмне жаракка кетет дагы, жанагылар коркуп ошо Йеменди суу каптай жакында деп анан чыгып кетишет. 451-жылы жанагы эмне болот? Плотина, жаракка кеткен плотина жарылып, Йеменди суу каптап, Йеменди цивилизациясына толугу менен жууп кеткен. Көрдүңүздөрбү? Йеменди цивилизациясын ошол плотина жууп кеткен. Такыр эч нерсесин калтырган эмес. Өтө чоң эмне зыянга учураган. Адамдар өлгөн. Тарых өлдү, тарых жок болду. Ушунчалык кылымдар бою. Элестетесиз, биз азыр канча жылдан баштадык? Биздин заманга чейин 1300 жылдан баштадык. Дээрлик 2000 жыл курган цивилизациясыны эмне жанагы плотина жууп кетти. Андан кийин эмне болду? Андан кийин жанагы жерден ошонун алдынан анан кийин мына кахтанилер ошол жанагы плотинадагы жараканы көргөндөн кийин ошонун алдынан кичине өзү экономикалык кысым болот. Ал кысымга башка дагы себептер болот. Бирок ошол себептерди бирөөсү ошол плотинада кеткен жарака дагы болот. Кахтанилер анан эмне кылат? Көчмөн эл болуп туруп, арабтар менен биздин жакындык жерибиз алар дагы көчмөн болушкан. Анча көчүп жүрө беришкен. Бизде дагы көчмөн болгон го, ата-бабаларыбыз көчүп жүрө берген да. Ата-бабалар мындай роскош деген жашоону билген эмес, акыйкат бул нерсе. Кыргыз үй болсо, бир үйүр жылкысы болсо, бир коро кою болсо, ошол эң бактылуу болуп, коро кышында бир жайга, жазында бир жайга, күзүндө бир жайга көчүп жүрө беришкен. Мына эмитен отурукташып үй салып, эмиле баштады бул нерсени, туурабы? Бир 100 жыл болду бул нерсеге. Арабтардын дагы жашоосу ошондой болгон. Ошол кахтанилер көчкөн убакыт ушул убакытка туш келет. Андан кийин караңыздар. 523-жылга келдик. 523-жыл Зуннуас деген яхуди ошол Йеменде жөөт, демек жөөттөр ошол эмне Йеменге чейин барып калган. Бүгүнкү күнгө чейин Йеменде бар бир тонар жөөттөр. Зуннуас деген жөөт бийликке олтуруп калат дагы эмне кылат? Жанагы жердеги христиан динине тутунган, Иса алейхисаламдын динине тутунган адамды кысымга алып чоң аң каздырат. Аң каздырып туруп, ушул Кудай бар деген адамдын бардыгын ошол жерге эмне кылат? Көмдүрүп салат. Бул нерсе Аллах субханаху ва таала асхабул ухтуд деп Куранда белгилеген. Кутила асхабул ухтуд. Асхабул ухтуд бул Бухариде дагы узун хадис болуп келген. Эгер мүмкүнчүлүк болсо барып бир окусаңыздар, аябай узун хадис бул. Жаш бала сыйкырлыкты үйрөнөт, ошол эле убакта динди үйрөнөт. Анан барып туруп сыйкырлыктын экөөсүнүн ортосуна тандоо болуп калганда динди тандап, анан жанагы бала адамдарга шифа, Аллахтын изи менен шифа берип олтуруп, анан жанагы падышага жетип барып, акырында ошол падыша баланы өлтүрөт, анан баланын артынан ээрчиген бардыгын өлтүрөт. Ошол жерде 100 миңге жакын адамды аң каздырып, өрт коюп, алоолонгон отко ыргытып жиберет. Жанагы жерде жанында жайгашкан Рим империясы менен биргеликте жашаган эфиопиялыктардын аябай каттуу каарына тиет бул нерсе. Аябай каттуу ачуусун келтирет. Себеби биздин динди тутунгандарды кайсыл күчүнө таянып өртүп жиберди дейт дагы. 70 миң аскери менен Арият деген аскер башчы баштап келет дагы 525-жылы. 525-жылы Йеменге өтүп, Йеменди басырып, экинчи рет эмне Йеменди кимдер? Араб эместер колго алып, ошол эмне өзүнүн оккупация кылып алат. Эли болот ошол жерде. Ошентип Арият башкарып отуруп, Арияттын кол астында чоң бир эмне аскер башчысы болот. Анын аты Абраха ибн Сабах болот. Абраха. Эми түшүнүңүздөр окшойт да. Эми келип атабыз жана фил окуясына. Абраха жанагы немени Ариятты өлтүрүп коет. Ариятты өлтүрүп коет дагы, жанагы жерде бийликти өзүнө алып алат. Йемен бийлигин өзүнө алып алат дагы, анан жанагы жерде эмне кылат? Жанагы жерде башкарып калат. Башкарып турган учурда бир окуя болот. Ал окуя албетте узун окуя. Биз кыскача токтолобуз. Меккеге жүрүш кылат. Меккеге 60 миң аскерин алып, жана 12 пилни алып, жүрүш кылып, Меккени жер менен жексен кылып, арабтардын бардыгы менин шаарыма келип, Йеменге келип, зыярат кылат турган кыламын деп дагы Меккеге барат. Меккеге барып, жанагы жерде эмне
Кабаны бузмак турсун, өзүнүн аскерлери кыйрап жок болуп, Аллах Тааламдын абабил деген куштары эмне таштардап келип, жанагыны таш майканын чыгарып, жанагыны артка кайтарат. Анан Ария ошол Абраха келет дагы, келгенден кийин эмне өлөт. Ошол жанагы таш тийгенден өлөт, ошол жерде өлүп, анан эмне болот? Өзүнүн Яксум жана Масрук деген балдары калат. Масрукка калтырат бийликти, бирок алар жакшы бийлик алып бара албагандыктан, демек кайра бийлик эмнеки арабтарга кайтат. Бийликти арабтар алып алат. Бирок арабтар жакшы бийлик башкара албагандыктан, өз ара ичинде эмне болгон? Өз ара ичинде согуш болгондуктан перстер кызгат дагы Йеменге. Перстер келип, перстер жанагы бийлигин алат дагы. Андан кийин Вахруз деген адамды отургузат. Вахруз дегенден кийин Мурзубан деген адамды, Мурзубандан кийин Тинжан, Тинжандан кийин Хасраф, андан кийин Баззан деген адам отурат. Баззан деген адамы 628-жылы бийликке отурган. 628-жылы эмне кирип барат? Йеменге ислам кирип барат. Болду, ошондон кийин анан Йемендин тарыхы ошол жерден баштап ислам тарыхынан башталат. Түшүнүктүбү? Демек Йемен падышачылыгын бүтүрдү. Йемен падышачылыгынан кийин албетте Хирага токтойбуз. Хира мейли. Хира өтө зарыл эмес. Шам өлкөсүндөгү падышачылыкка токтой турган болсок, Шам өлкөсүндөгү падышачылык караңыздар. Шам өлкөсүндө бир тугандар Бану Сулайх ибн Хулван деген уру Шам тарапка барып, ошол жерде эмне кылып калат? Бийлик кылып калат. Андан кийин ал бийлик, ошол Шам тараптагы бийликти эмне кылат? Римдиктер башкарып турат. Падышачылык болот, бирок падышачылыктын үстүндө катуу таасирин тийгизип тургандар кимдер болот? Рим империясы болот. Рим империясы ал жерде Зият ибн Хабуланды эмне ошону бийликке коет. Андан кийин Гасасиндер келет. Айттым жана Гасасиндер да бар. Гасасиндер келет. Ал Гасасиндер мына жерде болот, мына Кайсыр аяландан болот. Түшүнүктүбү? Гасасиндер деп айтып өттүм го жана. Ошол Гатафандан келген Кайсыр аяландан. Гасасиндер айтып берем иншалла. Гасасиндер кайсыл жерден? Ошо Кахтандын уулдарынан чыгат. Ошолордон болуп, анан жанагы жерде бийлик орундатып, Гасасиндер дээрлик пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде дагы бийликте олтурган болот Шам өлкөсүндө. Бирок Хижранын 13-жылы Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху бийлик кылып турган учурда Халид ибн Валиддин аскер башчысынын кол астында эмне Ярмук согушунда Шам өлкөсү толугу менен эмне утулат дагы мусулмандардын эмнесинин астына өтөт, бийлигинин астына өтөт. Ошентип ошол Шам өлкөсү бүт мусулмандардын астына калат. Эми Хижаз жерине токтололу. Ушул менен жыйынтыктайбыз иншалла. Хижаз жериндеги башкачылык кандай болгон? Хижаз жеринде Ибрахим алейхисаламдын Исмаил деген баласы отурташып калган деп айттык. Исмаил алейхисалам бийлик кылат. 130 жыл жашайт. 130 жыл бийлик кылып туруп, андан кийин өлөт. Бул дүйнөдөн кайткандан кийин балдарына калат. Кайдар менен Набитке калат бийлик. Түшүнүктүбү? Кайдар менен Набитке калат. Экөө кыйла жакшынакай жашап турган учурда Кайдар менен Набиттен бунун тайтасы болгон. Бунун тайтасы ким болгон? Журхумдардан болгон, арабтардан болгон да. Эгерде мондой карасак, мыналар араб болду эле, эми арабташып аткан эле. Бунун эмнеси? Бийлиги мына экөө жакшы башкара албагандыктан тайтасына өткүзүп берет дагы, тайтасы чыныгы Журхум арабтардан болгон. Демек тайтасы ким болгон? Мудат ибн Амр ибн аль-Журхуми болгон, Журхумилерден болгон. Ошого өткүзүп берип, ошол бийлик кылып олтуруп 2000 жылдай Журхумилер бийлик кылып калат Меккеде. 2000 жыл. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын могул жерде жазып турган ушул урпактарынан эч кимисине бийлик тийген эмес. Илля бир гана кимге дедик? Жана айтып өттүк, Хусай ибн Килабка тийген. Булар караңыздар, Меккенин акылуу адамдар ушулар болгонда. Мына ушул жерде жазылгандардын бардыгы Меккеге эң акылуу адамдар болгон. Себеби Исмаилдин чыныгы урпактары да. А беркилер кимдер? Алар арабтар, алар сырттан келгендер эле. Чыныгы арабтар, бирок сырттан келгендер эле. А Мекке Исмаилдин жери эле. Туурабы? Ошентип бирок Журхумга өтүп кетет дагы. Журхум эмне кылат? Ошентип 2000 жыл эмне бийликте калып кетет. Ошол жерде Меккеде бийлик кылып, бирок алардын дагы ушундай түгөр күнөө келет турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне аталарынын бирөөсү Маадат. Маат деген атасынын бирөөсү эмне ошол немеге каршы чыгат. Журхумдарга каршы чыгып, буну Хуза деген уру бар. Хуза деген он эстеп калаңыздар. Аус Хазрачтын астында турат, Аздын балдары. Хуза деген уру ошол немен Маатты колдойт дагы, экөө биригип туруп Журхумдан бийликти алып коет. Түшүнүктүбү? Бул кандай болот? Бул бийликти алуусу жанагы
Хуза мол Журхомилерге ушунчалык ачуус келип жүргөн. Себеби булар акылуу болот да. Ушунчалык ачуус келип жүргөн учурунун пайдайт дагы мына Хузалар маатты пайдаланат дагы, маатты согуштуруп туруп, согушуп уткандан кийин бирок бийликти ким алып коет? Хуза алып коет. Хуза бийликти алып коет. Булар дагы эми кандайдыр бир деңгээлде кыянатчылык кылып коет. Булар алып коет. Булар да акылуу эмес да өзүчө. Анан булар алат дагы ошол жерде 300 жыл бийликте калып кетет Хуза урусу. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы ушул Хузаадан алат. Азыр ал жөнүндө кыскача токтолобуз. Ага чейин караңыздар, бир окуя болот. Кандай окуя? Жанагы Журхумилер Меккеден чыгып баратып, алар Йеменге чыгып кетишет, жана утулуп калат да согушта. Чоң согуш болуп утулуп калып, чыгып баратып, жанагы жерде эмне кылат? Замзамды көмүп коет. Замзамды жана ошол замзамдын ичиндеги кымбат баалуу нерселердин баардыгын көмүп коет. Көмүп коюп, ошол жерден эмне кылып кетет? Чыгып кетишет. Демек 300 жыл Журхум Хуза урусу бийлик кылып турган учурда эмне болот? Жанагы замзам жок болуп кетет. Жок болуп кетет. Анан ошентип болтуруп балдарынан өтүрүп 300 жыл өкүм сүрөт Хуза. Андан кийин Кусай Килаптын уулу Кусай бул дүйнөгө келет. Кусай караңыздар, Рабия бин Харам деген Килап ошо Рабия бин Харам дегенге үйлөнүп, анан ал эртелеп өлүп калат Килап, анан Кусай төрөлөт. Кусай төрөлүп бир тугандар уже азан убактысы болуп калыптыр. Эгер неме болсо ушул жерден токтотобуз дагы иншалла. Бул кичине узунураак окуя. Эгер азыр токтоло турган болсок, бир кеминде бир 7-8 мүнөт убакыт керек. Ошондуктан азыр ушул жерден токтотобуз. Иншалла Аллах таалам насип кылса, кийинки сабагыбызда Кусайдан баштап эмне улантып кетебиз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.